Анан 10 жыл уролог болуп иштедим. Мага мындай ойлор келчү. Эмне себептен элдер бирдей шартта, бирдей чөйрөдө адамдар жашаса дагы, кээ бир адамдар эмнеге ооруй беришет? А кээ бирлер эмне себептен дени сак жүрүшөт? А кээ бир балдарды карап көрсөң, мектепте двоечник болсо дагы азыр крутой, азыр блатной жүрүшөт бардыгы. А кээ бирлер мектепти жалаң 5 менен бүтсө дагы, азыр ошол двоечниктердин кол астында иштейт, жумушун аткарып жүрөт. Ушуну ойлор келчү, эмне себептен? Каяктан? Причина каякта депчи. Мисалы, как уролог катары бөйрөктү операция кылып ташын аласың, кайра эле таш пайда болот. Врачтар айтат, ачуу жебегин, туздуу жебегин дагы таш пайда болот депчи. Эгерде чын эле ачуудан, туздуудан таш пайда боло турган болсо, азыркыга чейин дуңга менен карыстын бөйрөгү ташка толмок. Правильно? Западный медицинада ушинтип коет бизде. Ошон үчүн кийин издене баштадык. Анан Москвада Руденде окудум, гиридотерапия боюнча. Российский университет дружбы народов. Бүт за граница башка жактан келгендер окуйт. Андан кийин издене баштадык. Питерде, Санкт-Петербургда институт психология, сексология дегенде окудук 2 жылдык курста. Анан Западтан издеген суроолорума көп жооп ала алган жокмун. Анан придется Востокко кетиш керек болду. Востокду издеш керек болду. Анан Востоктон табыла баштады да, мындайча айтканда, эгерде дейт, могу пол суу болсо дейт, мындайча айтканда балдарга ушинтип мисал келтирем. Пол суу болсо, могу полдогу сууну сүртө берсең дейт, бул суу боло берет дейт. Пока биз тиякта тамып аткан тешикти жапмайынча дейт да. Көрдүңөрбү? Мисалы, бирөөдүн баш ооруса эле баш оорунун дарысын бере бербеш керек. Уйкусу келбесе уйкунун дарысын бере бербеш керек. А где причина? Себеби каякта? Эмне себептен биз баш оорунун дарысын бере беребиз? Себеби могу химиялык дарылар бир жака пайда болсо, бир жака страшный зыян. Да. С одной стороны калечит, лечит, с другой стороны калечит дейт. Мисалы, анальгин баш ооруганды айыктырган менен ал жүрөктө отургузат. Асприн канды суйулткан менен ашказанда язваны, жараны пайда кылат. Кетонал, ушуга окшогон нестероидный противовоспалительный препараттар деген бар. А бул дарылар дагы бир жака пайда болгон менен ичегилерде жараны пайда кылат. Азыркы убакта врачтардын основной эң жакшы көргөн метод азыр антибиотиктерди пичкать этип салат. Антибиотиктер азыркы убакта бөйрөк менен боорду иштен чыгарып атат. Азыр карагыла канча адам $40,000 издеп операцияга Индияга, тияк-бияка кетип атат. Ошон үчүн биринчи кезекте оорунун себебин издеш керек да, караш керек. И эмеде Индиянын 8 штатында болдук. Северный Индиядан баштап Средний Индия, Гоа, Южный Индияга чейин изилдедик тияктардагы. И анан акырындап оорунун себептери табыла баштады да. Себеби кто ищет, тот всегда найдет. Кудай таалам бир нерсени изилдене берсең, акырын ачат экен. Даже могу лампочканы ким ойлоп тапкан балдар? Ана? Кем? Ой, молодец. Томас Эдисон. Томас Эдисон могу лампочканы ойлоп тапкан. Ошол Томас Эдисон могу лампочканы ойлоп табыш үчүн 6000 жолу эксперимент жасаган экен. 6000 жолу. Элестет, бизде быйыл бир жолу дордойго чыгып, дордойго соода кылам деп чыксаң болбой калса, экинчи чыкпайм дейт. Бизнес кылам деп картошка эксе болбой калса, жизни картошка экпейм депчи. 6000 жолу эме кылганда Кудай таалам анан эмесин ачканда. Ошон үчүн эч убакта адам эч убакта эмесин үзбөш керек, үмүтүн үзбөш керек. Вот.